Кутман таңыңыздар менен дагы бир жолу биз болсо өзүбүздүн таңыбызды дагы да сергек кылуу үчүн Айсалкынды чакырып алдык дагы деле демейинби. Айтор биз менен чогуу азыр сонун көнүгүүлөрдү жасаңыздар, чогуу арыктайбыз. Анан чогуу мындай. Мен айтпай да азыр, Мен айтпай да. Айтайынбы? Азыр Айсалкын айтат. Бир-эки айдан бери эле баарыңар таң калып атсаңар, Эмнеге айтырган спорт менен алектенип семирип атат деппи? Айтыңыз. Эмнегедир Расул арыктап баратат, анан сонун болуп айтырган болсо семирип баратат деп ойлосоңор, айтырганды бүгүн кандай десем, биз өзүбүздү кош бойлуу болуу менен биз чын дилибизден куттуктап койсок болот деп ойлосом, Ооба, чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ошондуктан көп көнүгүүлөрдүн баары бизге ылайыкташуу, Ооба, буюрса студияда биз эми үчөөбүз чыга баштайбыз да. Чыгып баштаганбыз эчак эле. Чынында кесиптешип айтырган деп куттуктайбыз. Аман эсен көз жарып ал. Эми көп сени мактай бербей, машыгыбызды Калп баштайлы. эле жакшы сүйлөп эле койчу. Билгем, Кадр сыртында ушунча айтарыңды. байпакта алышмай болду го кадрдын сыртында. Ооба. Эми адаттагыдай эле дем алуудан баштайлы. Айтырган болсо, эми капалапкати дем алуусун негизи эле өпкө менен көбүрөөк өйдө жагы менен дем алуу менен алек болсун. Биз болсо ичибизди дагы эле кысып, дем чыгарганда көбүрөөк кичине дүүлүктүрүп туруп иштейли. Ритм анан темпти өзүбүз кандай десем, жайлагыштыра алалы. Өйдө жактан, айтырган болсо, өйдөдөн тиги ха тамгасын айткандай кыймыл аракет, биз болсо дагы эле жакшы прессти кысалы. Дем чыгарып туруп жакшылап кысып алалы дагы, бүт демдин баарын чыгарып ичти бошотолу. Эки кирбей атат го. Дем аласыз дагы дем алууну кармап турабыз. Эми бурдубуздун тешикчилери менен дем алабыз. Айтырган болсо, адаттагыдай эле дагы эле ханын ордуна хо тамгасын айтат, Биз бурдубузду Жок, кайсы туура эмес кылып атасыз. Расул туура кылып атат. Канчадан бери көнүгүүлөргө келип аткандан кийин алмаштырабыз. Дем алабыз. Дем чыгарабыз. Дем алабыз. Демди кармап турабыз. Эң сонун. Ийнибиз кетсин. Ийнибиз менен кошо согончокту көтөрүп кыймыл аракет жаратабыз. Астыга байпакчаларга көңүл буруп коштук. Атайын даярданып келгендей, Ооба. колубузду ийнибиз менен кошо арт жакка учабыз. Дем алууну унутпайбыз. Астыга. Ар бир манжаны астыга. Дем алып атканда ичибизден ылдыйдан баштайбыз дагы, дем чыгарганда өпкөдөн чыгарып ылдыйга түшөбүз. Эми баш бармакты кысабыз дагы башка манжалар менен, анан чыканак менен кыймыл аракетти. Чыканакты өйдөрөөк ийнин линиясына коебуз дагы, бирок ийнибизди ылдый жакка тартабыз. Алмаштырабыз. Аргасы Менин жака. окшош байпак кейипкер болгон турбайсың турган. Айтпай эле коеюн, азыр анын тарыхын. Алмаштыралы.
кантип кийгениңде. Бирок сырт жагынан кандай десем, жанакы кроссолорго эле окшоп калыптыр, Ооба. Алмаштырабыз. Бут кийимче Ылдый түшөбүз дагы, колубузду шилтеп коебуз. Эми колубузду чоң тегерекче кыймыл аракетин жасайбыз. Артка. Эң сонун. Эми оң колубузду астыга, сол колубузду артка. Эмне болот? Расул көтөк. Эми алмаштырабыз. Сол колубузду астыга, оң колубузду артка, Биякта мейиш дейт. Ай салкын кол чабалар болсун, кол чабалар болсун. Колубузду. Эми бутубуз менен ошол эле кыймыл аракетке окшош, бирок тизебизди бөгөбүз дагы согончокто үзөскө. Эгер кош бойлуу болуп, сиздин мындай кандай десем, 9 айга барып баратсаңыз, дуалдын жардамы менен кыймыл аракетти жасасаңыз болот. Кай мен дуалга кеттим. Секретти айтпай эле коелу. Канча экени. Эми ошону эле астыга. Эгер кандай десем, мундар кыртылдап же үн чыгарып атса, ошол эле тегерекчени кичиретебиз. Буттан үн чыгып атсабы? Менден чыгып атат. Анда тегерекчени кичирейтесиңер же тескеринче чоңойтосуңар. Эмнеге? Кыймыл аракетте бул үн чыкпашы керек. Сөөктөн. Менен чыгып атат да, тырс. Азыр кичиреткенде чыкпайды. эң сон. Ошол диапазон сиздики. Эми сырт жакка бара-бара бул үн деле жоголуп кетет. Эгер согончокту 90 градус кыймыл аракети менен жасасаңар, эң эле сонун болот. Астыга. Сол бут кеткен турбайбы? Айтырган бирдемкени ойлонуп кетти го. Ооба, Расулдук кечке кырсылдап атпайбы, ошону угуп аткамда. Сага угулуп атабы? Ооба, угуп атат. Ушунчалык кырсылдап атабы. Ооба. Эң сонун. Эми кыймыл аракетти бүт муундар менен кошо жасайбыз. Расулдун жанакы кечки эфирдегиден кийинки бийлери. Алмаштырабыз. Дем алууну унутпайбыз. Эми тизебизди чогуу коебуз дагы, ошол линияны согончокту көтөрүп, тизебиз менен жасайбыз. Кош бойлуу болобу же болбойбу, негизи бүт позициянын баары таманда болушу керек. Бутуңуз кандай? Жакшы. Эң сонун. Эми согончокту дагы эле көтөрөбүз дагы баш манжалар менен иштейбиз. Алмаштырабыз. Азыр разминка сыяктуу көнүгүүлөр болот окшойт, бизде. Эң негизгиси бүгүн кандай десем, сизди куттуктап кеткенден кийин эң биринчи позицияда кош бойлуулар разминканы жакшырап жасап туруп, анан кыймыл аракеттерге өтүш керек. Анткени соңку айларда биздин релаксин гормону көбөйүп, анан муундардын аралары кичине жумшарып, анан нагрузканын баары кичине дооматка кетип калышы мүмкүн. Бул позициядан кийин бутубузду сыртка чыгарабыз дагы, акырындык менен сол жакка, оң жакка. Прессти иштетсе болот негизи. Бирок кичине мындай кандай десем, каптал болчуңдар. Кош бойлуулар үчүн, Элбетте. Анан кош бойлуулардын белдери жоголот деген чынбы? Бизде жок. Бизде Менин жок, кош бойлуу кыздарым бели ошойдон эле калат дагы. Ичтерин баарын жанакы айтып коет го. Кыз көтөрүп жүрөсүң, кичине кызда жайылып кетет, анан бала көтөргөндө кичине кандай десем, учтураак болот депчи. Биздин кыздардын баары кичине бала ымыркайын көтөргөндөй да. Эми ушул позициядан акырындык менен биз кыймыл аракетти толку боюсун өйдө жагы менен жасайбыз дагы, оң жакка. Эң сонун. Ылдый жак кыймылдабайт. Ошондуктан эгер кыймыл аракети кошулуп кеткен соң, баш манжаларын ылдый жакка бири-бирине каратабыз да, согончокту сыртка каратабыз.
Анан ушул позицияда алмаштырабыз, кыймыл аракетти астыга коебуз дагы колубузду. Анан оң жакка кеткенде колду ачабыз, сол жакка дем алуу. Ошондуктан Расул айтырган менен чыкканда кичине жеңил кыймыл аракетке. Ошо жакшы болбодубу? Көбүрөөк төрөп турай турган макул. Анда башка алып баруучуларга деле айтыш керек. Эмне үчүн мен эле төрө бериш керек? Расул Батырене намын ала тургандай эле сүйлөп атасың. колубузду астыга согончо кошойдон калат дагы. Акырындык менен кыймыл аракетти ылжый жакка түшүрөбүз, Кош бойлуу биздин кыздар бул тизесин бүгүп алат дагы, анан акырындык менен бул позицияны жамбаш линиясын көтөрөт дагы, ылдый жакка турат. Биз Расул экөөбүз бутубузду түз эле кылабыз, Анан баш манжаларды бири-бирине согончокту сырт жакка чыгарабыз. Эң сонун эми астыга тартабыз. Бул Расул деген бизде канча? 5-күнү кыймыл аракет жасап кеткенден кийин сизге баары билинип атат, Ооба. Эми бул позицияда курчаны алабыз дагы. Баары жакшыбы? Жок. Жок. Эмне болду? Буту чоюлуп атат. Колубузду астыга тартабыз дагы, анан бул курча менен кыймыл аракетти жасайбыз. Эмнеге анткени деген арттагы бүт жанакы булчуңдардын баары бир линияга тартылат дагы, анан бут менен кошо белибиз чоюлат. Дагы дем алууну унутпайбыз. Ийилбейм мен таптакыр. Сиз дагы анда айтыргандай болуп тизеңизди бүгүп алсаңыз. Сиз дагы анда кош бойлойсуз. Тамаша. Эми бул эртең мененки эфир, бирибизге жакшы маани тартуулашыбыз керек. Бара-бара Текшерилип коеюнчу. мен тиги эфирде мен да белек ошентип айтып алгам. Ошондо жазышат да. Кечирбей жүрөт дагы эле. Эми кичине көбүрөөк чоёбуз да, анан колубузду артка, анан астыга. Дагы эле кыймыл аракетти баш манжалар менен кошо бири-бирине согончокту сыртка чыгарабыз. Белибизди ийбейбиз, жамбаш булчуңдарын баарын жакшы чың алдырабыз дагы, прессти кармайбыз, анан ушул позицияда колубузду астыга жана артка. Бул көнүгүүлөр эң маанилүү. Камера артында Урмат байке, Самат байке тартып атпайбы ар дайым биздичи? Ошолор бизди тартканча да кыймыл аракет кылып, кандай кыймыл аракет кылып турса болот? Негизи бизде эле бүт кайтарып турса, анан ошол эле позиция менен кошо кайталаса болот. Бизде кайталай берсе болот да. Айтырган. Сиз чоюп алыңыз. Анткени бул да чаканак кийилгенде кыймыл аракет чаканакта эле болуп калат, чаканак муунунда. Ийнеге кетпей калат дагы. Анан бул позиция жанакы остеохондроз. Кош бойлуу болобу адам, бирок кош бойлуу позициясында көбүрөөк чоңоюп кетиши мүмкүн. Колдордун баары жоноюп, моюн жактагы жанакы шишикче пайда болушу мүмкүн. Акыркы учурда ушу мен сол жактагы мойнумдун сол жагы кечинде оорумай болду да. Ошол позицияда жок, омурткалардын арасындагы кысылып калган нервтен кийин каарылыктын белгиси. Эми оң колубузду астыга, сол колубузду артка. Мен да эми сени кубалап жетишим керек да турабы? Кечке эле жаш болуп жүрөрүм өк белем. Жакында пенсияга кетесиң. Бүгүн аябай акыя болду го. Мен Айтыш. Дагы чаканакты ийбейбиз. Чаканакты ийбей жасай албайсың. Ийбей жасайбыз. аракет кылып атам. Расул, негизи артка бурулуп койсоңуз, сиздин артыңыздан көрөлү. Кандай кыймыл аракет жараткат. Мындайбы? Ошол эле позицияны эгер белди ийбей туруп жасасаңыз, Мен белим ийилип тура азыр, бел ийилип турат. Кичине көбүрөөк кысасыз дагы. Мындайбы? Жамбаш позициясында кармайсыз. Анан тура эле кармадымбы азыр? баш манжаларды бири-бирине согончокту сырт жакка чыгарасыз. Эми ушул эле кыймыл аракетти жаратабыз. Ошондо дал менен далдыбыздын ортосуна моюнга, анан колдун баары жакшы чыңалат дагы. Мырзаларга бул позиция эмнеге пайда? Анткени төш булчуңдары чоңоёт дагы, белдери ичкерип, өзүнүн фигурасы дагы аябай жакшы болот да. Төшүм чоңоюп
болду. Эң сонун. Эми ушулну алмаштырабыз. Оң колубуз артка, сол колубуз астыга. Артка аябай эле тартылсаңыз, эгер жеңилдик болуп атса, ар дайым ременди, курчаны кичине мындай өзүнө тартып турсаңыз болот. Барбы? Эми ушул эле позициядан биз согончокту эле дагы эле Акырындан жыйынтыктай берет окшойбуз, анан оң жакка. Бүтүрүп Мен атабыз. чарчап баратам. Ай, да, Расулду калыспайбы? Эми бул позициядан кийин кичине бутубузду таманыбыз менен кошо көтөрөбүз дагы, акырындык менен кыймыл аракетти чоюга тартабыз. Төшүбүздү астыга. Эгер таптакыр кыйын болуп атса, жерге отуруп алып эле жаза берсеңиз болот. Өйдөрөөк. Дагы. Кармайбыз. Ийнибизди ылдый жака, төшүбүздү астыга. Дагы. Мына урмат байке, Самат байкелер бир буту менен тартып атат бизди. Бир буту пультта, камерада, бир буту менен кошо кыймыл аракетти жаратып шаулин позициясы. Сол бутубузду. Эгер баары жакшы болсо, адаттагыдай эле кыймыл аракетти оңго, анан солго жасаса болот. Кыйын болсо, дубалга колуңузду коюп аласыз, же отургучту кармайсыз. Анан кыймыл аракетти жарата бересиз. Астыга. Төшүбүздү астыга, ийнибизди ылдый жак. Эң сонун. Бутубузду кичине тартып коелу дагы. Бул позицияны эми артка позиция. Эгер бизде 1 мүнөтүбүз бар болсо, кыймыл аракетти дагы эле жарата берели. Бул Натараджасана позасы, ал деген бичи позасы. Колубузду артка, акырындык менен колубузду асты жакка тартабыз. Кыймыл аракет кыйын болсо, бутубузду коебуз дагы. Курчага. Эмнен позасы дедиңиз? Натараджасана. Натараджас. Бичи. Мен кошуланын атын окшош. Эми сол позицияда бутуңузду кичине ийесиз, эң сонун. Анан өйдө жактан кармасаңыз, төш позициясы ачылат дагы, бизге жеңилдик берет. Эми сол бутубуз менен, акырындык менен ылдый түшөбүз. Банан баланс кармайбыз. Дагы оң бутубуз. Бүтүрөлү. Сиз дагы мындай теле көрүүчүлөргө колубузду бутубузду көткөрүп бүтүрүп койсоңуз деле болчу да. Расул. Ардактуу теле көрүүчүлөр. Ушун менен машыгууну жыйынтыктайбыз. Айсалкы менен биргеликте биз менен чогуу Таңшылы Берстин алкагында Натараджастын позасы менен ден соолукка барыңыздар. Эфир улантабыз.